Борбордон, Дубандардан келген жаштар бир жерге чогулуп, өлкөдөгү абал, келечектеги пландар тууралуу пикир алышты. Уюштуруучулар мамлекеттик кызматты аркалап жаткан, эл аралык уюмдарда иштеген, аймакта жашаган жана пандемия маалында калкка жардам көрсөтүп, шайлоонун адилетсиз жыйынтыгына нааразы болгон жаштардын өкүлдөрүн бир аянтчага топтоп ойлорун укту. Жөн гана мисалы жаштар келип выступать этип коюш эмес бул жерде. Алардын үнүн угуш керек. Бул процесс биз дагы коом дагы бийлик дагы бул менен чогуу иштеш керек да. Эл аралык уюмдар бүгүнкү күндө колдон келишинче платформаны түзүп берип атат. Биз дагы түзүп берип атабыз мынакей бүгүнкү күндө. Но можно сказать, что молодежь очень сильно испытывала. Жаштар дайыма жаңы сунуштарды, идеяларды айтканда эч нерседен тартынбай жана оюн так тамай айта алат. Бул мүнөз менен көп ийгиликтерге жетишсе болот. Өлкөдө дилгир жаштар өтө эле көп. Аларды угуу үчүн иштешкенге мүмкүнчүлүктөр аз. Андыктан биз дайыма аларды колдоого даярбыз. Өкмөттү социалдык блокту тейлеген вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева өлкөдө жаштардын орду зор экендигин белгилеп, 6,5 миллион калктын 1 миллион 700 миңин жаштар түзөрүн билдирди. Көпчүлүк жаштар түрдүү идеяларга бай, чет мамлекеттерден билим алып келген билимдүү жаштар экендигин да айтып өттү. Ошондой эле эч убакта бийликке келген жаштар эч нерсе өзгөрүлбөй турганына көзү жеткенде кетип калып, учурда бийликке болгон элдин ишеними эң төмөн экендигин, андыктан акыркы үмүттү өчүрүп албайлы деген оюн айтты. 30 жылдан бери ошол коррупция менен күрөшүп баштаган жаштарыбыз колдорун шилтеп таштап кеткенде жаштарыбыз бар. Мамлекеттик кызматка миңдеген жаштар келип, анан баары бир эчтекен жеңбейбиз деп кетип калган жаштарды да көптөрү менен жолугуп сүйлөшүп атабыз да. Биз ачыкпыз. Өкмөт жетекчиси дагы, өкмөттүн орун басарлары дагы, мына вице-премьерлер дагы биз ачыкпыз деп жарыяладык. Анан жаштарга мындай кайрылып кетет турам. Жүрөгүңөр таза адамдар, патриот адамдар, азыр сиздер мындай эски системдүү мындай чырмалашып калган адамдар менен бирге эмессиздер. Өлкөдө кандай гана кырдаал болбосун, жаштардын активдүүлүгү маанилүү. Себеби Кыргызстанда ар кандай тармакта мыкты демилгелери менен айырмаланган идиректүү жаштарды кездештирүүгө болот. Өзгөчө соңку жылдары IT тармагында өзүн көрсөтө алган, бизнести колго алган жаштар көбөйдү. Бир катар мамлекеттер кыргыз жаштарынын уюштуруучулук ыкчам чечим кабыл алып, ынтымактуу болуп жатканына суктануу менен карай тургандыгын билдирген. Кыргызстанда жаштардын орду зор. Жайкы пандемия маалында уюштуруу жагынан жаштар борбордо жана бардык аймактарда зор күчкө ээ болду. Андан кийин саясий иштерде да активдүүлүгүн көрсөттү. Мындай чоң масштабта таасир этүү боюнча Европа өлкөлөрүндө жана КМШ мамлекеттеринин арасында Кыргызстан алдыңкы орунда турат. Жолугушууга келе албай калган жаштар форумдун жыйынына онлайн катышууга мүмкүндүк алып, өз ойлорун ортого салышты. Анда пандемияга каршы күрөш жана саясий абалдан сырткары жаштар арасында стартап, IT технология багытында билимди тереңдетүү, онлайн билим алууну өздөштүрүү, оор кырдаалда ыкчам уюшула калып, өлкөнүн тагдырына кайдыгер карабоо сыяктуу түрдүү темада сүйлөшүүлөр болуп, жаштар өз пикирлери менен бөлүштү. Элиза Нурматова, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.